Ассаламу алейкум, сак бол KG каналыбыздын катталуучулары достор. Эгерде жол эрежесин буза турган болсоңуздар, канча айып пул аласыздар? Кайсыл учурларда права лишения болот? Туугандар, бүгүн биз ушул Honda Airwave унаасы менен эконом класста иштейбиз. 2024 жылкы унаа болсо дагы комфортко кирбейт. Бир Кудай буйруса, биринчи заказды түштү, Тверская 52ден. Сиздерди полиция кызматкери протокол түзүп, сотко жөнөтөт. Сотто 5000 рубль штраф алышыңыздар мүмкүн, же болбосо праваңарды 6 айга лишения. Ошол жерде сиздерге 15000 сом айып пул салат. 188 берененин 1-бөлүгү менен протокол түзүп, 1000 сом айып пул салат. Кече канча иштегенимди көрсөтүп өтөйүн. 10 сааттын ичинде Яндексте Бишкек шаарында эконом класста. Бул жерде карасаңыздар. Ассаламу алейкум, сак бол KG каналыбыздын катталуучулары достор. Билесиздер, биздин сак бол KG каналында Россия жергесиндеги жол эрежелерине тиешелүү мыйзамдарды видеоролик менен сиздерге түшүндүрүп келебиз. Азыркы учурда 3-4 ай Кудай буйруса Кыргызстандабыз. Кыргызстанда жол эрежелери кандай болот? Эгерде жол эрежесин буза турган болсоңуздар, канча айып пул аласыздар? Кайсыл учурларда права лишения болот? Эми сак бол KG каналы Кудай буйруса 3-4 ай Кыргызстандагы жол эрежелерине тиешелүү мыйзамдар боюнча видеороликтерди чыгарып келебиз. Ал менен биргеликте биздин каналды көбүнчөсү Россия жергесиндеги такси жааматы көрөт. Көпчүлүгү Кыргызстанга барып, Кыргызстанда таксиде иштесем канча акча табам деп кызыккандар өтө көп экен. Ошол үчүн биздин сак бол KG каналында таксиге тиешелүү жана Кыргызстанда иштеп таксиде канча акча тапса болот, ошолор боюнча дагы биздин каналдан көрө аласыздар. Туугандар, бүгүн биз ушул Honda Airwave унаасы менен эконом класста иштейбиз. Жылы 2005, 1.5 объем. Көпчүлүгү сурап калышат, ушул машина комфорт класска киреби кирбейби деп. Ушул нерсени айтып кетейин. Яндекстин правиласы боюнча унааңыз эгерде оң рулду болсо, заводдон жаңы чыккан 2024 жылкы унаа болсо дагы комфортко кирбейт. Бир гана эконом класста иштейсиздер. Кудай буйруса, биринчи заказды алдык. Бүгүн 25 май, саат 13:54 өттү. Түнкү саат 2ге чейин иштеп көрөлү. 12 сааттын ичинде канча акча табабыз, сиздер менен биргеликте көрөбүз. Бир кыз көрдүм Бишкектин базарынан, бирге жүргөн көп кыздардын катарынан. Канча жигит өмүрдөн өтөр экен, кайгы тартып ал кыздын азабынан. Капкар эле каштары, тал-тал эле жаштары, кызыктырат адамды кылыктары басканы. Кыял чырмап ар күнүң ай, кыйын болду таңдын атмагы. Күмүш эле инеги, гүлдүк ойнок кийгени, жаркыраган карегинен жаралансам билбеди. Кимден сурайм, ким болот, ким болду экен анын сүйгөнү. Ал сулуу кыз перибиден басканынан, түшкөндөй Бишкегимдин асманынан. Кандай жигит алдынан тосор экен, ысык көлдүн улаңы актаңынан. Аттаган ат бешеле, анда саат 5 эле, жөн жай сурап болгон соң эй жөнөп кетти тез эле. Жомоктогу перзат эй жолуккан кыз ошол өз эле. Жолукты экен ал неге, базарда эле жол эле. Туугандар, эгерде сиз Россия жергесинде доставка тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге Россиядагылар үчүн бир жакшы таксопарк сунуштап кетейин. Таксопарк Богатый курьер. Богатый курьер таксопаркында ар дайым розыгрыштар ойнотулуп турат. Богатый курьер таксопарктын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Велосипедтен баштап чоң грузовой машинага чейин ушул паркка уланып иштесеңиздер болот. Паркка уланаардын алдында сөзсүз түрдө сак бол KG промокодун иштетсеңиздер,
сиздерден таксопарк 3 күн өзүнүн комиссиясын албайт. Ушул таксопаркты доставкада иштеген биздин мекендештерге сунуштап кетем. Биринчи заказ таштадым. 16 минутта 5 километрге келдик. 179 сом акча болду. Кайрадан линияга чыгабыз. Туугандар, жол эрежеси бардык эле мамлекетте бирдей, бир гана анын штрафтарында гана айырмачылыктар бар. Мисалы, Россия жергесинде алдыдагы унааны ашып өтүү максатында карама каршы тилкеге сплошная полосаны кесип чыгып обгон жасай турган болсоңуздар, сиздерди полиция кызматкери протокол түзүп сотко жөнөтөт. Сотто 5000 рубль штраф алышыңыздар мүмкүн, же болбосо праваңарды 6 айга лишение кылат. Ал эми Кыргызстанда жол эрежесин бузуп обгонго чыга турган болсоңуздар, штрафтары 2 башка каралат. Мисалы, сплошная полосаны кесип чыгып алдыдагы унааны ашып өтүү максатында карама каршы тилке менен жүрө турган болсоңуздар, бул учурда сиздерге пункт 9.2-нин негизинде 188 берененин 5-бөлүгү менен протокол түзүп, ошол жерде сиздерге 15 000 сом айып пул салат. Экинчиси, Кыргызстанда билесиздер, көпчүлүк жерлерде полоса жок, бирок 3.20 жол белгисин коюп коюшат. 3.20 жол белгисине баш ийбей, 3.20 жол белгиси турса дагы, ошол жерде сплошная полоса жок экен деп обгон жасай турган болсоңуздар, знакка жол белгиге баш ийбеди деп, ошонун негизинде сиздерге 188 берененин 1-бөлүгү менен протокол түзүп 1000 сом айып пул салат. Кыргызстанда обгон жасасаңыздар, ушул штрафтарды аласыздар. Ошол үчүн жол эрежесин бузбай, жол белгиге баш ийип, сплошная полоса бар болсо, эч качан обгонго чыкпаңыздар. Көп деле отурбадым, 1 мүнөткө жетпей дагы заказ түштү. Бул жерде деле четко иштейт экен Яндекс навигатор. Экинчи заказ 19 минутада келдик. 166 сом эсептеди 5 километрге. Сакбол KG каналыбыздын катталуучулары, YouTube көрүүчүлөр, эгерде сиз Кыргызстанда доставка жана такси тармагында иштей турган болсоңуздар, мен өзүм ачкан сиздерге AirDrive таксопаркын сунуштап кетейин. Таксопарктын проценти 2%, 24 саат тек поддержка иштейт. Регистрация болордо балансыңыздарга 200 сом салып беребиз. Экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгыңыздар. Биздин Сакбол KG каналын колдогондой эле биздин AirDrive таксопаркын колдоп, биздин паркта иштешүүгө сиздерди чакырып кетем. Кудай буйруса 4-үнчү заказ таштадык. 204 сом болду, 17 минуталык жолдон. Күн да кечкирип калды. 21 минутада туда обратно барып келдим. 188 сом болду. Өтө жакшы орустар экен. 13 заказ менен 1426 сом иштедим, туугандар, Бишкекте. Эконом класс. Өтө жаман иш болду. Жарым саатка блокировка кылып койду, себеби 3 заказды катар албай койгонум үчүн. Бул дүйнөм, бул өмүрүм сени менен го. Ырысымда сени менен го, сени менен го. Күлкүсү балдарымдын сени менен го. Бактылуу көзүрмендер, бактылуу көзүрмендер сени менен го. Ак сүйүм менен алганым жубайым сен, ак тилек менен обайым тартарым сен. Ак үйүмдүн гүлү Кудай кошкон айым сен. Оорубагылайым күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Оорубагылайым күлүп жүрчү дайым, сүйгөнүм жубайым сен. Сүйгөнүм жубайым сен. Жылдыздай жанып келген жаркыган жарык менен,
жылмайган жылуу жүзүң жүрөккө эсип келген жанымда оттой жанып жылуулук берген эле. Жумуштан долгу поездка ушул болду окшойт. 22 минутада келдим. 8 километрге 284 сом болду. Ошол коэффициент менен алган үчүн кичине кымбатыраак болду. Бишкекте коэффициент өтө сонун жанытат. Кандай заказ берет экен, Ошо коэффициент жаңырганга жараша. Плюс 30 сом дейт. Бул баягындай заказ экен. Нет интернета. Попутчик заказ экен, мындай чыгып калат. Попутчик заказ. Попутчик заказды албай эле коюш керек экен, өтө арзан эсептейт экен. Бүгүнкү заказдан экөө түштү. Экөө тең өтө аз эсептеди. Күтөлүчү дагы кандай заказ берет экен дегенде заказ түштү. Эмне болду? Бардык эле попутчик заказдарды берет го. Заказ отменен. Дагы блокировка кылып койбосо эле. Ушул нормальный заказ экен. Попутчик заказ эмес экен. Плюс 100 сом дейт. Көрдүңүздөр. Коэффициент жанытат. Кече канча иштегенимди көрсөтүп өтөйүн. 10 сааттын ичинде Яндексте Бишкек шаарында эконом класста. Бул жерде карасаңыздар 12ге чейин, кечки саат 12ге чейин 1983 сомдук заказ алганмын. 12ден кийин 1093 сомдук заказ алдым. Ушул бир күндүк Яндексте эконом класста 10 саат иштеп, примерно ушундай акча тапса болот экен. Бул жерде айта кетейин. Биздин AirDrive таксопаркында иштей турган болсоңуздар, таксопарктын проценти болгону 2 гана процент. Яндекс болсо 15-7% алат экен Бишкекте. Примерно ушундай комиссия алынат. Биздин паркта иштешүүгө чакырам, туугандар, номерини калдырам. Болгону 2% таксопарктын проценти. Туугандар, өзүңүз көргөндөй эле Бишкек шаарында примерно 10 сааттын ичинде 3000 сомдук заказ алдым. Бишкек шаарында мен биринчи жолу иштеп аткан үчүн, может, бул 3000 сом аз болгондур. Кээ бир опытный айдоочуларыбыз Бишкек шаарында 4000-5000 сомго чейин заказ алышат экен эконом класста. Бишкек шаарында көрүп жаткан биздин айдоочулар канча акча табасыздар? Сиздер дагы оюңуздарды, тапканыңыздарды комментарийге жаза кетиңиздер. 3000 сомдун расходу канча болду? Бир 700 сомдук бензинге кетти. 300 сомго чай иштим. Ошондо 1000 сом расход. Яндекс комиссияга где-то 500 сом алды. Ошондо 1500 расходко кетти. 1500 бул жерде таза доход десек дагы болот. Примерно ошо 1500ден ошо 2-2,5 миңге чейин эконом класста Бишкек шаарында иштеп тапсаңыздар болот экен. Туугандар, биздин Сак бол KG каналын көрүп жаткан YouTube көрүүчүлөр, достор, мекендештер, эгерде сиздер дагы ушул Яндекс таксиде иштей турган болсоңуздар, Кыргызстанда биздин таксопаркка иштешүүгө чакырам. Парктын проценти болгону 2%, 24 саат техподдержка иштейт. Чалып, кеңири көйгөйлөрүңүздөрдү чечип алсаңыздар болот.